жаңы чечимдерди талап кылбасын алар бизде. Бул жылы 4,3 миллиард сом акча каражат жумшап атат. Так көрсөтүлгөн ал жол кеңейер. Бир дагы жол чырагы жок 2 деңгээлдүү 12 кесилиштүү Б1 категориясындагы жол. Ордо каланын түндүк айланма жолу дал ушундай болуп өзгөрөт. Узундугу 33 чакырымдан ашуун жолду 6 тилкеге чейин кеңейтип, тротуар жана байламта жолдорду куруу иштери февралда башталган. Учурда жол жээгиндеги мыйзамсыз курулуштарды алуу уланууда. Ар бир нерсенин мыйзам алкагында, мыйзам чегинде бул жерде бизде 3 объект калган болчу, мынакей алардагы бузбайбыз. Дагы эле компенсация маселесин, дагы башка маселелерин көтөрүп атат. Биз айтып атабыз, 10 заправка бузулду. Жолдун нугуна туура келбейт, бузабыз, тазалайбыз, жолду түзөбүз. Бишкекте айланып өтүүчү жол эл аралык маанидеги заманбап инфраструктурага айланат. Долбоор 2 жылга пландалып 2 багытка бөлүнгөн. Жолдун ар бир тарабы 3-төн 6 тилкеге кеңейет. Тагыраагы азыр 7 метр болгон жол 26 метрге чейин жетет. Жөө адамдар үчүн жер алдынан өтмөктөр, ошондой эле кесилиштерге 7 көпүрө курулат. Кыргыз Республикасында биринчи жолу биринчи категорияда жол салынып атат. Туурасы 64 метр. Азыркы күндө долбоор боюнча 4 чоң көпүрө салынат. ГЭС-5ка, Алматинка объездныйга, Молодая гвардия объездныйга, андан кийин Поскайын жанына. Азыркы күндө 2 чоң мост салынып атат. ГЭС-5 менен Алматинка объездныйда. Калган 2 көпүрө 2026 жылы салынат. Бул долбоордун мөөнөтү 2 жыл аралыгында. Белгилей кетсек, айланма жолду кеңейтүүдө турак жайы бузулган 28 үй ээсине мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир берүү чечими чыгарылган. Бүгүнкү күндө 18 үйгө берилди. 18 үйгө 10 үй казыркы учурда документтерин тууралап туруп биз тиешелүү чечим долбоорун жөнөттүк. Кабыл алгандан кийин алар ГИК аркылуу алып атат. ГИК аркылуу. Аны мен да кошумчалап кетейин. Ал жерде мына биздин жетекчилигибиздин колдоосу менен 1 жылдык мөөнөтүн бошотуп атат төлөмдөрдү. Ордо калаанын ичиндеги жолдорду кеңейтип, заман талабына шайкеш келтирүү аракети дагы күч. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев инфраструктураны өнүктүрүүгө тоскоол болгон бир дагы объекти алынбай калбайт экенин белгилеп, Айтматов проспектисинин боюндагы имараттарды бузуу боюнча пикирин билдирди. Айтымында Киргизия 1 жана Киргизия 2 конуштарынын тургундары тагыраагы үй ээлери менен 3 ай бою сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бул маселе шаардык кеңеште жана жогорку кеңеште талкууланган. Жаңы чечимдерди талап кылбасын алар бизде. Биз айтып атабыз, мурунку мыйзамдардын алкагында, чечимдердин алкагында иштер жүрүп атат. Биз мыйзамдуулукка чакырып атабыз. Мыйзамды бузуп, кандай нугу менен, кандай жол менен булар убагында уруксат кагаздарын алып алган, биз билбейбиз. Күмөн жаратат. 2009 жылы ПДП кабыл алганда ал жерде так көрсөтүлгөн ал жол кеңейер. Анан кийин айрым чечимдерде 97 жылкы чечимдерде ошол жактын тургундары өздөрүнүн макулдуулугун берген. Эгер жол кеңейген болсо компенсациясыз биз өзүбүздүн жанагы жерлерди беребиз деген. Шаар башчысы оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп жаткан объекттерди дагы текшерди. Учурда Курманжандатка көчөсүнүн Чүй проспектисинен Салиев көчөсүнө чейинки тилкесинде магистралдык жылуулук тармагы реконструкцияланууда. Мындагы түтүктөр 1984 жылдан бери иштетилип, эскилиги жеткен. Бул труба 84 жылдан бери ойлоп көрсөңөр, канча жол казылып, ошо деформация болгондо. Бул долбоор кийинки жылытуу мезгилине даярдык көрүү максатында ишке ашырылып, жергиликтүү тургундарды жылуулук менен камсыздоону жакшыртууга багытталган. 700 мм диаметриндеги түтүктөрүбүз, жылуулуктар тармактары жаңы түтүктөргө алмаштырылып жатат. Бул тармактар негизги орусча айтканда перемычка болуп эсептелет. Быйыл бир 700 миллион сомго жакын ушундай иштер пландаштырылган. Дал ушул тилкеде жолду кеңейтүү жана асфальттоо жумуштары дагы аткарылат. Шаар мэри тургундар менен жолугуп, аларга буздурууга туура келген объекттер үчүн кенемте алуу маселесин түшүндүрүп берди. Жерлерде компенсациясы жок, жана эч кандай чыгым жок, мамлекетке берилет деген мондай бүт баарынын ушул жерде жашагандардын мына арыздары. Чүй проспекттен өйдө 6 полоса болуп атат. Жибек жолдон ылдый 6 полоса, ушул ортосу ичкерип кеткен. Бирок ошол эле учурда генплан аркылуу расширение каралган, бул жол кеңейиш керек болчу. Бүгүнкү күндө биз кеңейтип атабыз. 41 объект толугу менен
бузулуш керек эле. Биз 41-ди 16-га чейин азайтып, үйтө 16-дагы көлөмүн азайттык. Ошондо мен айтар элем, баарыңар түшүнүүңөр менен кабыл алып, бүгүнкү күндөн баштап бузуу иштери башталат. Транспорттук жана коммуналдык инфраструктураны өнүктүрүү быйылкы жылдын артыкчылыктуу багыты. Бул тууралуу шаар башчысы белгилеп, тургундарды оңдоо иштерине байланыштуу убактылуу ыңгайсыздыктарга түшүнүү менен мамиле кылууга чакырды. Мунун баары борбордун жашоо сапатын жакшыртууга багытталган кадам экени белгиленди. Бактыгүл Султанбек кызы, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.